Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, көкбөрү сүйүүчүлөрү, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан Only Top каналы 9 май турнири жыйынтыкталды. Финал тарых беттерине алтын тамга менен жазылып калды. Бирок Сарыөзөн менен ынтымак командаларынын ортосундагы оюнда жагымсыз окуя дагы болбой койгон жок. Булиттер сериясында ынтымактын мотору деп айтылган жекеме-жекенин мыктысы жаракат алып калды. Норуз хан тору аттуу аргымак менен Кубаныч Султан уулунун артынан кубалап бара жатып жыгылган. Ат Тайгазандын капталынан секирем деп мүдүрүлүп кеткен. Алдын ала текшерүү боюнча Норуз Ратбек уулунун акыреги сынды. Эртерээк сакайып кетишин каалайбыз. Себеби алдыда көчмөндөр оюндары турат. Анда Аватар менен Норуз мыкты тандем көрсөтүп, кураманы алдыга жетелейт деп ишенебиз. Кече күнү ынтымак командасынын фан клубу же көрөрмандары чогулуп ооруканага барып, Норуздун ден соолугун сурап, ага моралдык жана материалдык жардам көрсөтүп кетишти. Норузду колдогондор жана жалпы эле көкбөрүгө кайдыгер болбогон бул инсандарга алкыш болсун. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Норуздун ушундай акыркы соолугун ушундай чыгып кетсин жаман нерсени буюрса. Ден соолук берсин, Кудай өмүр берсин Норузга. Дагы давай жакшылыктар берсин. Ошо Норуз элибиздин сыймыгына жарап, намысы болуп дагы жүрө берсин. Бул эми өмүр бою баягы элдин жүрөгүндө сактала турган адам. Мындай айткандачы. Мындан бир 30-40 жыл өткөндөн дагы эл эстейт. Норуз деген бар болчу. Баягы батырлар баланча да элдин сөзүнө калып, элдин жүрөгүндө калган. Норуз да ошондой адам. Анан биз ошо көрөрмандар чогул жардам көрсөтүп коелу. Бул баягы материалдык, моралдык жардам көрсөтүп коелу деп ошо 50-ге жакын балдар чогул. Ошо немеге сизге берип койсок, Норуздун немесине керегине жаратып койсуздарбы деген эле ой болчу ошо. Ушундай бир сыноо болуп калды. Норуз эмегенде муктаж эмес, жардамга, бирок биз четте карап тура албайбыз эле. Бул сиздер баягы туура эмес түшүндүңүз. Биз просто четте карап тура албайбыз. Ынтымакта бекер коюлган эмес да, ынтымактын мотору деп коюлган. Ошон үчүн биздин да жардам болсун деп көрөрмандарга топтогон акча берди. Адалдан келген акча ар бир адам өзү берем деп чогулту да. Норуз үйдө жатып калат, ошол кезде ичине уулуңуздардын жоктугун билгизбей, Кыргызга керек бала өзү. Буюрса Кыргызстандын сборунда чабап турган бала, көчмөндөр бар, Турцияга чабап турган бала да. Бул не только талаш үчүн, Кыргызстан үчүн чабап турган бала. Кыргыз элинин сыймыгы. Дүйнөсүндө балдарга өзүбүз баланс деген поддержка керек, духовный поддержка керек буга. Буюрса бул эме сыноо тезирээк өткөрөт. Ошону сиз эң биринчисин эмеңиз керек да. Беретизге чоң рахмат. Дагы жардам кыла беребиз, буюрса көп эле. Ассаламу алейкум. Көкбөрүчүлөр, көкбөр көрөрмандары. Ошо рахмат ушу. Мен байлыктарды айтканда колдоп коштоп ошо көз бар экен деп. Кичине болсо да мотивация берип, жардам берип, ошо келген акелерге Алла ыраазы болсун. Bundan keyin oyunlar kırsız ötsün. Sarıgın komandası meni жеңишимен куттуктайбыз. Ынтымак командасынын экинчи орну кут болсун. Ошо жакшы оюндар боло берсин. Рахмат келип бергениңиздерге. Рахмат сага. Норуз 2021 жылы көкбөрү боюнча президенттин кубогу үчүн мелдеште мыкты оюнчу аталган. Норуз 1995 жылы Талас облусунун Манас районуна караштуу Бала Сары айылында туулган. Жетишкендиктери президенттин кубогунун 4 жолку чемпиону, Норуз турниринин 3 жолку, 9 май турниринин 1 жолку жеңүүчүсү. 2018 жылы Бишкек шаарынын 140 жылдыгына арналган турнирде Норуз алгачкы жолу Аватарды минип оюнга чыккан. Анда ал Бакбат Талас менен Бишкек мэриясынын кубогун жеңип алган.
2018-2019 жылдары бакубат таласта жакшы оюн көрсөткөнү үчүн 2020 жылы Аватар менен чогуу ынтымактын курамына чакырып алган. Берүүнүн аягында биз Ноорус Ыратбек уулуна ден соолук каалайбыз. Ноорус кайрадан күчтөнүп, оюн таласына кайтып келишине ишенебиз. Сиздер дагы комментарийге Ноорусга каалоо тилек айтып коюңуздар. Урматтуу көрөрман, каналга жазылып, видеого лайк коюп, коңгуроону басууну унутпаңыздар.